ар тармактуу өндүрүштүк интеграцияны Казакстанда таандоо. Анын мүнөздүү багыты мейкиндикте өнүктүрүү ченемдери Single Market көрсөтүүсүндө. Казакстанга Швейцариянын тажрыйбасынын пайдалуулугу. Билим берүү рыногундагы орундар, окуу жайлардын дүйнөлүк рейтинги. Астана инвестицияга жергиликтүү көз караш. Каучук экспорттоо. Здравствуйте, с вами... Саламатсыздарбы? Сиздер менен Еркебулан Бекмухамбет. Сиздер Single Market программасын көрүп жатасыздар. Казакстан жана Швейцария өлкөлөр дипломатиялык байланышты чейрек кылым мурун түзгөн. Ал эми бүгүнкү күнү Швейцария Казакстандын экономикасына инвестиция кылган ири өлкө. 2017 жылдын жыйынтыгы менен биргелешкен соода жүгүртүү $3 миллиард түзгөн. Бул көрсөткүч 2016 жылга салыштырмалуу 14%га жогору. Швейцариянын тажрыйбасы Казакстанга эмнеси менен пайдалуу? Эки өлкөнү соода экономикалык кызматташуу алкагында кандай келечек күтүп жатат? Швейцариянын бизнесмендери Казакстандын кайсы экономикалык тармагына инвестиция салууга даяр? Ушул жана башкалар туурасында биздин кабарчы кененирээк айтып берет. Швейцариянын аянты 41.285 чарчы километр. Бул Казакстандын аймагынан 66 эсеге кичине. Анткени менен бул өлкө Европадагы камсыз алган мамлекеттердин бири. Швейцария мындай ийгиликтерге банк тутумунун туруктуу өнүгүүсү, дүйнөлүк капиталдын туруктуу агымы, заманбап технологияларды ишке ашыруу жана адам ресурсунун өнүгүүсүнүн натыйжасында жетишкен. Among the most innovative globally, and I mentioned that not because of... Биздин мамлекет инновациялык багытында өнүккөн мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Анткени биздин өлкөдө эч кандай пайдалуу ири гендердин кору жок. Ошондуктан биз биринчиден билим тармагына инвестиция салууга аракет кылабыз. Possibility to invest, and these investments go to the grey mass, to our education system. Швейцария энергиянын кайра жаралуу булагынан негиз болуп берген жашыл экономикага дагы зор маани берет. Чакан кестерден бүгүнкү күндө 600 кес иштейт. Табият бул келечек кубатынын бай булагы экендигине биз ишенебиз. Анан биз анын күчүн швейцариялык жаңылануулардын мисалында көрсөтүп келебиз. Ошондой эле Швейцария күндүн энергиясын дагы ийгиликтүү колдонуп келет. Инновациялык мисалдар катары Solar Impulse электроучагын 2017 жылы Астанадагы Экспо эл аралык көргөзмөсүндөгү футуристик Эко үй долбоорун атасак болот. Эко үй долбоору деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Тегерети аппак Швейцариянын Альп тоолорунун чокусундагы тоо алачагы сыяктуу көрсөтүлгөн. Мында электр тогун чыңалтуучу түзүлүштөгү элементтер орнотулган. Бул күндүн кубаттуулугун электр энергиясына айлантып, андан кийин кубат берүүчүнүн кубаттуулугун толтурууга колдонуучу айнек фасадтар бар. Бүгүнкү күнү Швейцария сунуштап жаткан кайра жаралуучу энергия боюнча технологиялык өнүгүүлөрдү Казакстан дагы кабыл алышы толук ыктымал. Бул учурда пайда айлана чөйрөнү коргоодо жана энергетикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу жагынан гана эмес, ошондой эле экономиканын призмасы аркылуу ачылган келечеги дагы эске алынат. Почему важна Энергия эмнеге маанилүү? Энергия бул драйвер, бардык экономиканын каны. Ошондуктан азыр окумуштуу футуристтер, эгерде биз энергиянын запасы болсо, кайра пайдалануучу гендер, калдыктар, аларды кайрадан иштетип, мына бул пайдалуу, баалуу жер алдынан казып алынуучу гендерди кайрадан ала алабыз. Энергияны үнөмдөө, энергиянын жаралуу булактарын кайрадан калыбына келтирүү жаатындагы технологияларды өткөрүп берүү менен байланышкан долбоорлордон тышкары, Швейцария өздөрүнүн жүктөрүн Казакстан аркылуу ташууга кызыктар. Ошондуктан 2018 жылдын жайында швейцариялык ишкерлердин делегациясы сапарларында Астана менен Алматы шаарларын гана кошпостон, ошондой эле Мангистау областындагы киргизишкен. Ушул аймактан коноктор Актау түндүк деңизинин терминалынын мүмкүнчүлүктөрү менен, башкача айтканда атайын экономикалык аймак болуп эсептелген Актау деңиз порту жана Курук порту менен таанышышты. Second reason for being here is the project One Belt One Road, One Belt. Бул бир алкак бир жол долбоорунда камтылган. Ушул демилгенин негизинде курулган бир нече объекттерди көрдүк. Сиздерди мындай жетишкендиктери менен куттуктайбыз. Бул долбоордун алкагында кызматташууда кызыкчылыктарыбыздын дал келишине үмүттөнөбүз. Hopefully we can find some sort of cooperation in this context, in this idea of a win-win situation.
2017 жылы Казакстан менен Швейцариянын ортосундагы соода жүгүртүү 3 миллиарддан ашык АКШ долларын түзгөн. Бул 2016 жылга салыштырмалуу 14%га көп. Швейцариянын биздин экономикага салган капиталынын көлөмү башка чет элдик салымдардын арасынан 3-чү орунду ээлейт. Ал эми бат-бат өнүгүп турган бизнес жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча бул Европа өлкөсүнүн Казакстан менен кызматташтыгын бекемдөөгө даяр экендигинен кабар берет. Анатолий Валуйский, Атайын Single Market программасы үчүн. Современный мировой рынок представлен не только товарами. Заманбап дүйнөлүк рынок бир эле товарлар, кызматтар, салымдар жана технологиялар менен таанылган эмес. Бүгүнкү күнү мамлекеттер билим берүү модельдери менен дагы өз ара атаандашып келет. Мындан улам жаштар азыркы ааламдашуудорунда мобилдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн каржылык абалын баалоо менен билим алууда дүйнөдөгү каалаган окуу жайын тандай алат. Жогорку окуу жайлар багытында ким мыкты? Round University Ranking кезектеги жыйынтыгын жарыялады. Буга биздин баяндамачы Александр Галиев кененирээк токтолот. Галиев готов их озвучить. В этом международном рейтинге принимали участие 700. Бул эл аралык рейтингке 74 өлкөдөн 783 университет катышкан. Round University Ranking адистери аларды төмөнкү багыттар боюнча 20 индикатор аркылуу баалаган. Илимий изилдөөлөр, эл аралык жана каржылык туруктуулуктун деңгээли. Исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости. Любопытный факт. Кызыктуу факты. Рейтинг 2012 жылдан бери аныкталып келет, бирок ошондон бери ар дайым биринчи ондук өзгөрүүсүз калып келет. Маселен, дүйнөлүк 10 окуу жайдын алдыңкы 8-ин АКШ менен Улуу Британиянын билим берүү мекемелери ээлейт. На первом месте Гарвардский университет. Биринчи орунда Гарвард университети. Ал бул орунду 2 жылдан бери бербей келет. Экинчиде болсо Чикаго университети. Үчүнчүнү Калифорниянын технология институту алган. Далее следует Имперский колледж. Кийинки катарда Лондондагы Империя колледжи, Стэнфорд университети жана Массачусетс технология институту, 7-чи тепкичте Колумбия университети, ал эми 8-чи орунда Түндүк Батыш университети, 9-чу кезекте Принстон университети, ал эми 10-чуда Кембридж окуу жайы турат. Какие позиции в Round University? Евразия экономикалык бирликтеги мамлекеттердин окуу жайлары Round University Ranking позициясы боюнча кандай жайгашкан? Тизмеге катышкан университеттердин саны боюнча Орусиянын окуу жайлары АКШдан кийинки орундарды камсыз кылышкан. Алдыңкы 500-дүккө 10 билим берүү мекемеси катышкан. Алардын сап башында Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети, 153-чү орун Москва инженердик физикалык институту, 224-чү позицияда жана 240-чы орунда Том мамлекеттик университети. Казахстан представлен в Round University. Round University Ranking 2018 жылкы рейтингине Казакстан 2 окуу жайы менен кирген. Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университети 522 орунду ээлеген. Ал эми Семей шаарындагы Шакарим мамлекеттик университети 675 тепкичке илинген. Белгилей кетсек, Аль-Фараби атындагы университет 1 жыл ичинде дароо 97 позицияга көтөрүлгөн. Өткөн жылы бул окуу жай 619 орунда турган болчу. От Республики Беларусь в рейтинге принимали участие 3 высших учебных заведения. Белоруссия Республикасынан 3 жогорку окуу жай бул рейтингке катышкан. Белоруссия мамлекеттик университети 706 орунда турат. Жогорку билим берүү институту 731 орун. Ал эми Белоруссия мамлекеттик медициналык университети 772 сапты камсыз кылган. Мурдагы СССР мейкиндигиндеги жогорку билим берүү системасы ушул кезге чейин кайрадан өзгөрүүлөргө душар болуп жаткан учур. Бул жараян оңой менен жүргөн жок. Ал тургай кээде кайгылуу өтөт. Анткени менен жакшы көрүнүштөр бар. Ошондуктан рейтингди түзгөн адистер буга көңүл бурусун каалайт элек. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Сиздер менен Александр Галиев болду. С вами был Александр Галиев. Астана – один из самых быстро развивающихся. Астана – Борбор Азиядагы тез өнүккөн шаарлардын бири. Буга андагы калктын санынын кескин өсүп жатканы, курулуш иштеринин көлөмү, экономикалык көрсөткүчтөр жана инвестициялардын агымы себеп боло алат. Казакстан борбору инвестицияларды 2 деңгээлде өзүнө тартат: шаарлар жана анын аймактары. Бүгүн биздин кабарчы Аида Баймакова борбор шаарыбыздын бир районундагы салымдар мүмкүнчүлүгү туурасында сиздерге баяндап берет. Эл аралык уюмдардын берген божомолдоруна ылайык 2050 жылы дүйнө элинин дээрлик 70% шаарларда жашап калат. Ошондуктан көптөгөн шаарлар, анын ичинде Казакстандын борбору дагы азыртан эле ички түзүмдү жаңылап, экономиканы абдан ыңгайлаштыруу аракетин көрүүдө. Астана узак мөөнөттө өнүктүрүү менен байланышкан көйгөйлөрдү чечүүдө бир нече негизги көрүнүштөрдү эске алат. Башкы таяныч бул чет өлкөлүк инвесторлордун жалпысынан биздин өлкөгө болгон кызыгуусу.
Это очень хороший момент. Бул өтө жакшы учур. Мына азыр ойлоп турам. Казакстандык ири же анча чоң эмес компаниялар эл аралык кызматташуу туурасында ойлонушу керек. Анткени мындай мода көпкө созула бербейт. Такая мода длится недолго. Көбүнчө бул кызыгуу республиканын ыңгайлуу географиялык орду менен жогорку транзиттик келечеги менен байланышкан. Бул жагынан алганда капиталдык статус Астанага кандайдыр бир карт-бланш берет. Биз бул жактан Казакстандан Азия рыногуна чыгуудагы ири жетишкендиктерди көрүп турабыз. Чыгыш менен батыштын ортосундагы ыңгайлуу жайгашуу дүйнөлүк рынокто алдыга жылууга жакшы шарттарды түзөт. Астананын артыкчылыктары катары жер ресурстарынын жогорку мүмкүнчүлүгүн айтууга болот. Казак-Борбор калаасынын аймагы ландшафттык өзгөчөлүгүнө жараша кеңейүүгө жөндөмдүү. Земля в Астане – это самое ценное. Астанада нефти же башка металлдар жокко эсе. Мына ошондуктан жер бул инвестициялар үчүн келечекте сөзсүз түрдө өзүн актай турган объект болуп саналат. Который обязательно окупится. Инвесторлорду ошондой эле өтө тез өнүгүп жаткан шаардын келечеги өзүнө тартып турат. Бул жерде баардык улуттук маданият менен дүйнөлүк дизайнерлердин трендтеринин айкалышкан өзгөчө архитектурасы түзүлгөн. They're very brave, some of them architecturally, some people. Эр-жүрөк архитектуралык чечимдер өз кезегинде Астананын визиттик карточкасы болуп бере алат. Мына ушундай өзгөчөлөнгөн курулуштар шаарды таанымал кыла алат. Мисалга, Париждеги Эйфель мунарасын атасак болот. Каладагы эң эле ири райондордун бири Сарыарка. 20 жыл аралыгында анын жашоочуларынын саны 2,5 эсеге өскөн. Бүгүнкү күндө бул жерде 386 адам жашайт. Бул жылдар ичинде анын экономикалык көрсөткүчтөрү дагы кескин өскөн. Сарыарка шаардык бюджетке салыктык кирештердин жалпы көлөмүнүн 4/1 берет. Объем промышленного производства. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 13 эсеге өскөн. 2000-жылдары 5 миллиард 880, ал эми 2017-жылы 79 миллиард көрсөткүчүнө жеткен. Экономиканын өсүү темпинин көрсөткүчүн сактап туруу максатында райондун администрациясы чет өлкөлүк инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табууга аракеттенишет. Бул жаатта аларга адистер көмөк көрсөтүшөт. Биз акимияттарга бул сыяктуу инвесторлорду тартуунун артыкчылыктары менен мындай долбоорлорго инвестиция тартуу зарылчылыгын көрсөтүүгө кол кабыш кылабыз. Аналитиктердин пикиринде жолдор, транспорт жана турак жай сектору бүгүнкү күнү чет элдик инвесторду тартууда жана борбор каланын райондорун өнүктүрүүдө эң эле ыңгайлуу түрү болуп эсептелет. Анткени бул тармак туруктуу шаарлар эл аралык концепциясына толук түрдө жооп бере алат. Эч кандай шек жаратпайт. Бул биздин үйлөр, жолдор, жылуулук тармактары, электр энергиясын өндүрүүчү, жылуулук энергиясын иштеп чыгуучу станциялар жана башкалар оңдоп түзөөгө жана жаңыланууга муктаж. Дал ушул тармактарга тыштан капитал тартуу максатында Сарыарка районунун администрациясы 2018-жылы инвестфорум өткөргөн. Бул жолугушууларга Франция, Германия, Канада, Орусия жана башка мамлекеттердин чет элдик компаниялары катышышты. Алар шаардык райондун келечектүү өнүгүүсүнүн бир катар багыттарынын суроолорун талкуулашты. Алардын катарында санариптештирүү элементтери камтылган акылдуу шаар, жаңылануу жана курулуш деген темалардын алкагында сөз болду. Биз сиздердин жеке бизнесиңиздерге ылайыктуу 121 жер тилкесин тааныштырып жатканыбызга кубанычтабыз. Инвестфорумдун жыйынтыгында райондун администрациясы 30 миллиард теңге өлчөмүндөгү 11 келишимге кол койгон. Бул документтердин алкагында бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүн. Алардын бири Марсель Бошен Групп катышуусунда өтөт. Бул компания Сарыарканын жолдоруна мобилдик метастанцияларды орнотот. This is an opportunity to make a long-term contract. Бул мүмкүнчүлүк узак мөөнөттүү байланыш үчүн. Менимче мындагы бизнес чөйрө абдан жакшы. Капиталдык салымдардан оң жыйынтык алып келишине көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. A positive aspect to invest here. Турак жай тармагына чет элдик салымдарды тартуу мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн аркасы менен мүмкүн болуп калды. Бул механизмди колдонуу аркылуу жаңылануу жана курулуш багытындагы 2 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Алардын бирөөсү райондун администрациясынын кар эрите турган жабдыктарды өндүрүүчү канадалык Trican Combustion компаниясынын жана Астананын End Machinery компаниясынын катышуусу менен ишке ашат. Экинчи долбоордун негизги аткаруучусу, тазалоо тутумунун жаңылоочусу белгилүү Marcel Boschen Group компаниясы болмокчу. Аида Баймакова, Аскар Айткенов, Атайын Single Market программасы үчүн.
Синтетически вспененный каучук на глобальном... Синтетикалык резина көбүгү ал дүйнөлүк рынокто дээрлик жарым кылым мурун пайда болуп, тез эле өз ордун тапкан. Анткени анын пайда болушу изоляциялык материалдар өндүрүшүндө технологиялык ачылыш болгон. Бул продукциянын кандай артыкчылыктары бар, аны кайда колдонушат жана Казакстандын каучугу канчалык атаандаштыкка туруштук берерин кабарчыбыздын материалынан тааныша аласыздар. Синтетикалык поролон өндүрүү комбинаты Алматы шаарында 2012 жылы ачылган. Аталган ишкана бул материалдарды өндүрүүгө багытталган Казакстандагы алгачкы мекеме болгон. Өндүрүшкө керек жабдыктар Италиядан алдырылган соң, кызматкерлер дагы окуудан ошол жактан өтүшкөн. Кыска убакыттын ичинде заводдун өндүрүмү ата мекендик рынокто өз ордун тапкан. Ошону менен катар акырындап экспортко чыга баштаган. Географиялык жактан жакын болгондугуна байланыштуу биринчи кезекте Орусия рыногу өздөштүрүлүп, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүдө алгачкы аянтча болуп бере алды. Просто так зайти на этот рынок не совсем. Ал жакта бул рынокко кирүү абдан эле кыйын. Алардын рыногу, калкынын саны, сыйымдуулугу биздикине салыштырмалуу көп. Алардын рыногунда продукциянын сапатына, сертификатына, текшерүүсүнө болгон талап жогору. Их рынок очень требователен к качеству продукции, к сертификатам, испытаниям. Орусиядан кийин эле Борбор Азиядагы коңшу өлкөлөрдүн рыногу дагы ачыла баштады. Кыргызстан жана Өзбекстан. Кийинчерээк Алматыда өндүрүлгөн синтетикалык көөргөн каучукту Европанын Литва, Латвия, Чехия, Польша, Болгария, Венгрия сыяктуу мамлекеттери сатып ала баштады. Бүгүнкү күнү бул ишканада рынокту мындан ары дагы кеңейтүү мүмкүнчүлүгү ачылды. Появился наш материал в Беларуси, Украине. Ведем подготовительную работу с Монголией. Биздин материалдар Беларусия, Украинада пайда болду. Азыр Монголия менен даярдоо аракеттери көрүлүп жатат. Ушул жылы биздин Кытай, Суар менен алып бара турган ишибиз туурасындагы болжолдуу түрдөгү келишимдер, меморандумдар жана жалпы түшүнүктөр келип чыкты. Азыр болсо Иран менен болгон өз ара мамиленин экономикалык схемасы иштелип жатат. Сейчас отрабатывается экономическая схема взаимоотношений с Ираном. Тышкы жеткирүүчүлөрдүн деңгээли Казакстандагы башка мекемелердин арасынан эң жогорку орунду ээлейт. 70%-дан ашык. Анткени көпчүлүк учурдагы экспорттук ийгиликтер мамлекеттин колдоосу менен ишке ашкан. Мисалы, соода өкүлчүлүктөрүндө көргөзмөлөргө катышуу бул компанияга тийиштүү өндүрүмүн жеткиликтүү тааныштырып, келечектеги кардарларды кезиктирүүгө шарт түзгөн. Мына ушундай аянтчалардын биринде Орусиянын нефти өндүрүүчү ири компаниясы менен жогорку деңгээлдеги мамиле түзүүгө шарт түзүлгөн. Когда мы выставляемся все, биз баардык өнүмдөрүбүздү тааныштырып, чоң аянтчаларды ээлеп алсак, биздин келечектеги кардарларыбыз бүтүндөй бир канатты. Казакстандын өндүрүшчүлөрү ээлегенин көрүп, ишеним артышат. Анткени бул биринчиден өлкөнүн имиджи, буга көңүлдөрүн бурушат жана бул эффективдүү. Это, во-первых, имидж, это, во-вторых, привлекает внимание, и, в-третьих, это просто эффективно. Синтетикалык көктөнгөн каучукту чет өлкөнүн рыногуна чыгарууда мамлекет дагы колдоо көрсөтүп келет. Айрыкча казакстандык экспортчулар туш болгон суроолорду чечүүдө жардам берет. Мында банк аркылуу иш аракеттерди жүргүзүү, экспортко чыккан продукцияны ратификациялоо, техникалык регламент боюнча кеңеш берүү жана камсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүү туурасында сөз болуп жатат. Благодаря вот этому инструменту, который предоставляет нам государство. Бизге мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан бул куралдын жардамы менен биз элге бизнестеги, соода жүгүртүүдөгү бааларды, сапатын, мөөнөтүн, көлөмүн гана чечпестен, ошондой эле биз экспортко киргендеги келип чыккан баардык маселени чечебиз. Мындай жагымдуу шарттарда техникалык мүнөздөгү көйгөйлөр өзгөчө көрүнүп турат. Буга чейин баажы пунктунда товарлар жүктөлгөн унаалар атайын жабдыктын жардамы менен сканерден өткөрүлүп, баардык тартип саналуу мүнөттөрдө аяктачу. Азыр болсо текшерүүлөр кол менен жасалып, экспорттук жүктүн кармалышына алып келүүдө. Это оборудование. Бул жабдык оңдоого жөнөтүлгөн, же өчүрүлгөн, же болбосо алмаштырылган. Биз болсо ошол тутум кайрадан ишке кирет деп үмүттөнөбүз. Заработает эта система. Ал эми жаңы мүмкүнчүлүктөр туурасында айта турган болсок, ишкана экспорттун географиясын кеңейтүүгө, ички рыноктогу көлөмдү чоңойтууга болгон күч аракетин жумшайт. Мындай мүмкүнчүлүктөрдүн бири жүктөрдү Иран жака, Перс булуңдарына алып кетүүчү темир жол аркылуу жөнөтүү болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү заводдун менеджменти бул багыттарда иш алып баруу боюнча жигерден эмгектенип жатат. Андыктан Казакстанда өндүрүлгөн каучук чет өлкөлүк рынокто дагы татыктуу атаандаштыкты жарата алат. Елена Орловская, Анатолий Валуйский, Атайын Single Market программасы үчүн.
На сегодня это... Бүгүнкүгө мына ушундай маалыматтар болду. Сиздер менен Эркебулан Бекмухамбет болду. Single Market программасынын кезектеги чыгарылышынан жолугушканча. В программе Single Market.